чет элдик мигранттарга ишке уруксат берүү боюнча миграция кызматынын кызматкери барбы? Саламатсыздарбы? Нурлан Шерипов, мамлекеттик миграция кызматынын саскатчысы. Сиз баяндап бербеңизчи, сиз кандай кылып чыктыңыздар? Сиз өзүңүз билесиз, ошол мамлекеттик жыйындарды биз чет элдик жарандардан 30 000 сомго, ал эми жеке ишкерлерге 50 000 сомго көтөрүүгө сунуш кылабыз. Мисалы 2018-жылы билесиз, азыркы убакта 2 000 сомдон алабыз. Чет элдик жарандардан иштөөгө уруксатка, ал эми жеке ишкерлерден 20 000 алабыз. Мисалы 2018-жылы 55 миллион сом бюджетке түштү. Биздин эсебибизде Кудай кааласа колдоп берсеңиздер 200 миллион сомдон ашык түшө баштайт. Мына бул сунушту мен bundan 2 жыл мурда айткан элем, урматтуу депутаттар. Мыйзам алып келгем элем ошол боюнчачы. Ошол жерде мен ар бир чет элдик жаран келсе жумуш уруксат бериш үчүн 50 000 сомдон бергиле депчи. Мына тилекке каршы депутаттар өзүңөр колдобой, мисалга 2 жылдан бери мисалга бюджетке 600 миллиондон 1 миллиард 200 миллион акча каражат түшөт эле. Мына бүгүнкү күндө өкмөт да ошо 2 жылдан бери эми алып келип атат ушул маселеничи. Силерге бюджетке акча каражаттын кереги жок экен түшүнүчү. Бюджетке акча каражат түшөт. Экинчиден биздин чет жакта жарандарыбыз 1 миллионго жакын жаран ошол жакта иштеп жүрөт мисалга, турабы? Эгерде жумуш орду болсо ошолор кайтып келет бул жерге. Кыргыздын жарандарычы. Чет элдиктер келип иштебей турган болсочу.